Бишкекте милиция кызматкеринин кабинетинен дээрлик 6 миллион сом табылды. 1-май райондук күзөт бөлүмүнүн жетекчилигинин күзөт полкунун катардагы кызматкерлеринен системалуу түрдө акча чогултуусу боюнча коррупциялык схемалар аныкталган. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө аталган бөлүмдүн айрым жетекчилери көп жылдар бою карамагындагы кызматкерлерден коммерциялык объектилерде күзөт кызматын көрсөтүү боюнча кызматтык кошумча иштерди жүргүзүүгө уруксат берүү үчүн акча алып келгендиги далилденген. Кызматкерлер расмий түрдө кошумча кызматтык айлык акы алуу мүмкүнчүлүгүнө болуу үчүн кирешесинин бир бөлүгүн абийирсиз жетекчиликке өткөрүп берүүгө аргасыз болуп келишкен. Опузалап пара талап кылуу фактылары боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 27 августта ИИМдин күзөт кызматынын Бишкек шаарынын 1-май районунун күзөт бөлүмүнүн башчысынын орун басары 110 000 сом акча каражатын алып жаткан жеринен кармалган. Ошондой эле бул коррупциялык схемага 1-май райондук күзөт бөлүмүнүн башчысынын катыштыгы бар экендиги аныкталган. Анын иш бөлмөсүн тинтүү учурунда 46 000 АКШ доллары жана 5 890 000 сом акча каражаттары табылып, шектүү алардын келип чыгышын түшүндүрө алган эмес. Мындан тышкары бөлүмдүн улук инспектору жана взводдун командири аталган коррупциялык схемаларга катыштуулугу боюнча шектүү катары кармалышты. Кармалгандардын баары УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.